Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин каарманыбыз спортту сүйгөн, ага жан дүйнөсү менен күйгөн Нурбек Тойчубаев болот. Нурбек мырза өзү сууда сүзүү, велосипед тебүү, ошондой эле чуркоо өңдүү спорттун бир нече түрлөрү менен машыгып келет. Ошондой эле жарыштарга дагы катышып келет. Бүгүн Нурбек мырзанын ошол өзү тууралуу, спорттогу карьерасы тууралуу деги эле жакындан сүйлөшөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Нурбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кыргызстанга кош келипсиз. Жарыштарга кандай барып келдиңиз? Кече жакында эле ошол пара триатлонго, Абу-Дабиде өткөн пара триатлонго катышып келипсиз. Кандай өттү? Ошол тууралуу алгач айта кетсеңиз. Өткөн жумада дүйнөлүк чемпионат болду Абу-Дабиде пара триатлон боюнча. Дүйнөнүн эң күчтүү атлеттери баары чогулуп ошол жактан жарышка катышып келдим. Жарыш аябай жакшы өттү, күн аябай ызык болду. Мен өзүмдүн классымда 13-чи орунду алдым. Ойлойм, бул баягы мен үчүн жакшы жетишкендик, анткени бул дүйнөнүн эң күчтүү атлеттердин арасында болгон катышууда мен өзүмө болгон результатыма өзүм канааттандырып. Аты жөнү Нурбек Тойчубаев. Туулган жылы 1976 жыл, 29 сентябрь. Туулган жери Чүй облусу, Кемин району. Үй бүлөлүү 3 уулдун атасы. Хоббиси аудио китеп угуу. Жетишкендиктери. Туркияда өткөн пара триатлон боюнча Дүйнө кубогунда алтын медаль, Дүйнө жана Азия чемпиондугунда 3 коло, 2 күмүш медалдарды уткан. Мен 5 бир тууган, 3 агам, 1 карындашым бар. Ата-энем өзүм улуттук университетти бүтүргөм убагында. Информатика, прикладная математика. Анан Японияда окугам. Кыргызстанда иштегем. Анан 2006 жылдан бери иш шартына байланыштуу Кыргызстандан башка мамлекетте, Казакстанда жашап иштеп, үй бүлө болуп, өзүмдүн 3 уулум бар. 3 эркек уулум бар. Алар мектепте окушат. Азыр ошо шарттын ушундай болуп калган үчүн анда Казакстанда эмес, чет өлкөдө иштеп жүрөм. Ошол интернет триатлон менен машыгып баштаганыма 2015 жылдан бери баштагам. Баягы биринчи баштагандын себеби өтө толуп кетип, анан кичине арыктайын деп. Ошо спортко кирип, анан биринин артынан бири байланышып отуруп, анан ошол убакта да бир англиялык дүйнөдө белгилүү болгон Браунли деген агайыны дүйнөдө кыйын триатлеттер бар, ошолор бир китеп жазган. Сууга сүзүү, велосипед тебүү, анан чуркоо деген триатлон жөнүндө биринчи жолу ошо менен таанышып, анан ошо триатлонго кызыгып, ушуну көрөйүн деп баштагам. Анан баягы Кудай жалгап жашаган жерим дагы ага чейин билбептирмин. Жашаган жерим да жакшы жерде экен. Жаныбызда стадион бар экен, чуркоогонго жер жакшы экен. Андан алыс эмес жерге бассейн бар экен. Анан велосипед тепкенге дагы мүмкүнчүлүктөр жакшы экен. Анан бир тренер табылып калды ошо триатлон боюнча. Анан ошо 2015 жылдан бери ушу кызыгып, анан триатлон менен машыгып баштадым. Анан кызыктуу нерсеси ошол мен баштап атканда баягы эч ким менен сүйлөшпөй өзүм машыгып баштасам, биякта дагы Кыргызстанда 6 жолдош балам дагы кызыгып ошо менен баштап турган бирден сөздөн сөз чыгып, анан бири-бирибиз менен табышып, ошол биринчи 6 бала болуп, биринчи ушул триатлон боюнча жарышка мелдешке барганбыз, Абу-Дабиге барганбыз 2015 жылы. Анан ошол убакта дагы параллельно мындай жаңылык окуп калдым. Ушу пара триатлон паралимпиадалык спорттун түрү болду. Ошо биринчи жолу Риодо, ошо биринчи жолу пара триатлон болот деп, анан биз ошого кызыгып, анан биз дүйнөдө ошол триатлонду мындай өнүктүрүүгө аракет жасаган федерация бар. Алар менен катышып, анан баягы сурадык да. Кандай мен ушундай максатым бар эле, ушундай катышсам болобу деп сурасак, анан алар айтат, баягы Кыргызстанда бир федерацияңар бар, триатлон, бирок 3 жылдан бери вообще кабар жок.
бизге жооп бербейт деп анан бияктан баягы издештирип көрсөк бизде чын эле триатлон бар экен, федерация триатлон. Анан баягы биздикинде биздин системадагыдай эле бир прокурор түзүптүр дагы, анан же иштебейт, же иштетпейт, эч кимге бербейт, анан аны менен кабарлашсак макул деп коюп ошол эле жоголуп, дайыны жоголуп кетти. Анан жолдош балдарым менен ошол жана азыркы федерациянын чоңу Чыңгыз Алканов жолдош балам болуп, башка жанагы World Class деген клуб бар биякта, ошонун директори Байкал Айбек деген жолдош балдар чогулуп анан ушу федерация жаңы түздүк. Ошо жаңы триатлон жаңы башталганда үчөөнүн тең башынан үйрөндүм. Анан анткени ага чейин чаба урганда билчү эмесмин, чуркаганда дагы ошол баштаганда өзүм 105 килограмм, 100 килограмм тегерегинде салмагым бар болчу. Анан велосипед тепкенде дагы баягы велосипед тепчүмүн айылда, бала кезектен велосипед көп тептим ага жагынан эмес. Ошон үчүн үч спорттун башынан үйрөнүп, анан эң мага азыркы кыйынчылык мындай баягы өзүм канааттандырылбаган жагым, бул чаба урган жагым, аны өнүктүрүш керек да. Анткени баягы чаба урганын бир жемеси өтөнчөлүгү бар. Анткени баягы аны күнүгө 1-2-3 күн чаба уруп койсоң эле баягы суунун сезими жоголуп калат. Велосипед чуркаганга жакшымын, анткени баягы өзүмдүн андагы баягы өнүктүргөнгө аракет кылып атам азыр. Бирок азыркы кичине ошол көп көңүл бурган жагым ошо чаба урган, сууда чаба урган. Анткени ошол жарыштарда ошо сууда чаба урган убакта кичине көп калып калам да. Анан баягы тиги чуркаганда велосипедден анан баягы кичине көбүрөөк күч салып алар кууп жеткенге аракет кылып, ошол үчүн эгер мындай жакшыраак чаба урсам кичине теңирээк чыгып, балким дагы андай жыйынтык результаттарым кичине жакшыраак болмокпу деп ойлойм да. Нурбек Тойчубаевдин айтымында, ал бала кезинде кырсыктан улам колунан ажырап калган. Бирок ата-энесинин колдоосу менен ушул деңгээлге жеткенин айтат. Бул баягы бала кезекте 13 жашымда биздин үйдө баягы мал сал оккаттан баягы эме деген үйдө бир чөп туураган машина ошого кырсыктанып 13 жашымда ошентип колумду жоготуп алгам. Ошол иштеп аткан машинеге колум кирип, иштеп атып колум туура эмес мээле кийип алып, ошо менен кошо кирип кетип ошондой кырсык болуп калган. Бала кезекте 13 жашымда. Баягы ал убакта көп түшүнбөйсүң да. Анан баягы болору болду, анан мени аяган жок, баягы бөлгөн жок сенин эмесиңди. Башынан эле баягы тең алып ошондой отношение үчүн ойлойм, мен ушул деңгээлге жеттим деп. Ошон үчүн эгер мен туугандарым, ата-энелерим эгер башынан ушундай аяп калса, мен де балким үйдөн чыкпай отурмакмын, элден уялып баягы. Анан билбейм, баягы башынан баягы көп нерсе унутулуп деле калды го, баягы эмоциянын баары. Бирок азыр баягы балалуу болгондон кийин, өзүм балалуу болгондон кийин кичине ошо артты карап, анан кичине ата-энеме боорум ооруп кетти, бакыштар кандай кыйынчылыктан өттү го ошол мен үчүн ошондой деп. Анан билбейм, азыр мен тиги көп кайгырып, баягы эметкем жок. Мисалы үчүн даже жолдош балам бир жолу жолдош балам айтат, сенин кандай баягы азыр тиги колуң кайра келсе, кайра кылат белең деп, анан кайра экинчи колуң болсо деп анан айткам. Уже кереги жок, анткени мен уже баягы психологически уже көнүп калдым, уже по-другому башкача өзүмдү элестете албайм. Анткени бир кол менен уже баарын жасайм, эч кимден көз каранды эмесмин. Анан баягы тиги башынан эле сразу эле тиги атам жазганды үйрөтүп, баягы сол кол менен, оң кол менен жазып, анан ошон баягы жашоо жүрө берет да. Жашоо жүрө берет, анан ошонун аркасы менен баягы окат кылып, окуп, анан баягы жолдош балдарым деле азыркыга чейин кээде таң калып калам. Алар деле ойлой берет, баягы сезбейт да, баягы мен алардан кичине башкачараакмын, бир колу бар деп. Даже кээ бир жолдош балдарым кээде билбей унутуп калабы, мени бильярд ойнойбуз деп, анан ойнойм десем таарынып калышат мага. Кантип ойнойм сен билет деп анан кайра. Ошол баягы мен ошо тегерегимдеги туугандарымдан баштап тегерегим достордун баары мындай эмет. Бир да жолу баягы мындай
бөлүп анан баягындай бөтөнчө сезим калтырган эмес ошон үчүн ушу кадимкидей жөнөк бала кезекте башында кичине тартынып баягы уялып мындай баягы кишилер карайт да баягы башка көрүнүп турсаң анан кичине тартынып анан кийин уже ага да көңүл бурбай калып көнүп жубайым да балдарым да мени кемчилик артыкчылыгыма карабай жакшы көрүшөт дейт. Жубайым бөтөнчө киши го бияктан анткени тиги эми баягы эчтекеге карабай экөөбүз баш коштук 3 балалуу болдук мынакей. Эми биз даже бул жөнүндө даже сүйлөшкөн эмеспиз да баягы ошон үчүн кадимкидей эле кабыл алат анан мага кызык эми ал өзү кандай ойлордун ичинде бирок мага биздин башкаларга мындай билинип эметип баягы экен балдарым деле баягы кичинекей балдарым деле баягы кичинекей бала кезинде кызыгып эле мынтип бирдеме ар кандайларды сурап эмете беришет бирок мындай баягы уялышып тартынып деген андай жок. Нурбек мырза эмгекке жана окууга өзгөчө көңүл бурган ата-энесине ыраазы болуп, бала кезде өткөргөн күндөрүн эстеди. Андан соң кандайча спортко аралашып калганын айтып берди. Бир чет ойлойм да баягы эмгек бул деген баягы адамды тарбиялаш үчүн эң жакшы нерсе да. Эмгек менен тарбияланган адам ойлойм жакшы адамдар болот. Анан баягы бала кезегимди эстесем баягы жумуш кылып аткан эле эсиме келет да. Баягы анткени бизде баягы карындашыбыз кичинекей болуп, анан баягы үйдүн да оокатын кылабыз, сырттын да оокатын кылабыз. Анан баягы атабыз да бала тиги союз убагында эле мындай ишкер болуп, тияктан кичинекей жерди өздөштүрүп, бияктан иштетип, анан баягы агабыз экөөбүз күн ызык элдин баары ойноп атса биз болсо тияктан картошка отоп бизге эмнеге мындай керек деп спортто эле ушундай болуп калдык баягы. Мен бала кезекте үйрөткөн эгер бирдеме жасасаң аягына чейин анан баягы от души жаса деп. Анан спорт болгондон кийин коем аягына чейин эми бүтүрүш керек экен баштаган орто жолдон чала таштабай майынча анткени анан бир чет экинчиден мен өзүм ойлойм баягы бир чет аябай бактылуумун баягы спорт триатлон пайда болуп калганыма жашоо анткени баягы иш анан баягы күнүмкү жашоо баягы өзүнчө бирок баягы кыргызча кандай 40тан кийин өтөнчү эркек кишиге бир увлечение керек экен да. Мен ойлойм анан ушу спорт пайда болуп ошо кызыкканым аябай бактылуумун анткени спорт баягы чет өлкөдө жүрүп тияк биякты кыдырып ар кандай турнир качып жүргөндө баягы элдер көрүп анан баягы азыркы спорт триатлон менен заниматься катышкандар биякта Кыргызстанда көбөйүп атат ошону баары ойлойм ошо биздин аракетибизден кичине пайда болгон ошон үчүн. Нурбек Тойчубаев триатлондогу 3 спорт сууда сүзүү, велосипед тебүү, чуркоо жана андагы кыйынчылыктар, өзгөчөлүктөр тууралуу айтып берди. Башында чаба урганда баягы тренер машыктыруучу менен үйрөндүм. Машыктыруучу үйрөндүрүп баягы тигиндей мындай кыл деп ошондон машыктыруучу аркылуу эгер машыктыруучу болбосо билбейм анда үйрөнүш тиги баягы чаба урганын бир бөтөнчү жагы баягы сен өзүң суунун ичиндесиң да. Анан көрбөйсүң да кандай кылыш керек экенин. Анан тиги айтып туруш керек бирөө. Ошон үчүн машыктыруучу керек. Анан баягы суу деген бул өзү баягы мындай карама каршылык көп да баягы өзүңдүн телоң. Анан баягы башында жанагы тиги жана кинодогудай болуп ичиңди өзүңө тарт жан башыңды чакандай мындай колуңдун башынан баштап тиги буттун аягына чейин ар бир жагыңды өзүңдү контролдош керек. Башында аябай кыйын болот, конечно, бирок анан баягы суу деген тиги вода камень точит дегендей болуп баягы суу өзү акыры анан келтирет ошо бир эмеге. Анан баягы уже со временем уже баягы уже көнүп баягы башыңдагы, колуңдагы, бутуңдагы телоңдагы баягы өзүнүн бир калыбына келип анан үйрөнүп баштайсың. Анан баягы эмеси чыдамкайлык керек. Чыдамкайлык баягы суудан чарчаганыңа карабай чыдап анан ушуну иштеп анан азыр менин максатым баягы убакытты кичине кыскартыш керек ошон үчүн машыгыш керек ошо суу жагынан. Өзүнүн бөтөнчөлүктөрү бар велосипед тепкен жана конечно мага кичине баягы баланс кармаш керек. Бирок баягы көнүп калдым анткени баягы велосипедин дагы мындай жасалган атайын сол кол менен баягы скоростторун алмаштырганга
тиги тормоздор бүт баары кошулган. Анткени тиги жанагы федерациянын атынан, эл аралык федерациянын атынан требованиялар бар. Кандай велосипед болуш керек, колум болсо кандай болуш керек, мисалы үчүн буту болсо кандай болуш керек дегендей, ошон үчүн ошондой ошо требованияга жооп бергендей велосипедтерибиз бар. Триатлон менен машыкканда чуркаган бөлүгүндө мен көбүнчө сыртта чуркаганга аракет кылам. Анткени сыртта чуркаган кызыктуу, анан мындай дорожкада эле чуркайм, погода жаман болуп калган. Ошон үчүн чуркаганда мен эште чуркаган көбүрөөк пайдалуу мага жакшы. Анткени чуркаган мага өзүнчө бир медитация да. Көп нерсени ойлоп, анан акыркы жылдары мен китеп көп окуйм, чуркап барат. Аудио китептерди. Ошон үчүн мындай, ошо эште чуркаган мага көп чыгат. Мен бир жаңы шаарга келгенде чурка аркылуу, анан велосипед аркылуу ошо мамлекеттик шаарды көрөм да. Нурбек мырза келечекте Париж олимпиадасына катышуу оюн айтты. Мүмкүнчүлүгүм пока мүмкүнчүлүгүм бар деп азыр эми көрөм. Эмки максатыбыз балким тиги Париждеги олимпиада болуп калабы. Бирок спортто максатсыз спорт кылганда кыйын, ошон үчүн максат керек. Анан ошо максат эми азыркы максатым Париж болуп калса, эми ага чейин эми ал убакта кыйын, азыркыдан да кыйын болот. Анткени ал убакта Париждин жылында жашым 48ге жетип калат. Азыркы мени менен катышкан балдардын баары 25-30 балдар, жаш балдар, алар менен баягы таймашуу өтө кыйын болуп бартат да. Бирок азыркы быйылкы дүйнөдөгү рейтингим азыркы момент 12-чидемин. Дүйнө рейтинг боюнча 12-ордундамын. Эми ошону кармаш керек ошол убакка чейин. Максатым ошол, азыркы эмки максатым балким олимпиада, бирок баягы өзүмдүн чечелекмин ошо Парижге чейин, бирок ойлойм балким Париж болуп калышы мүмкүн депчи. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо спорттун триатлон түрү менен машыккан Нурбек мырза менен да жакындан тааныштык, спорт тууралуу сүйлөштүк, өзү тууралуу сүйлөштүк. Сизге болсо албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы Кыргызстандын желегин желбиретип, бизди дүйнөгө таанытып келе бериңиз. Чоң рахмат, силерге дагы. Чоң рахмат. Биз болсо берүүбүздү ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.